Kudayçılım, ağır koralım ne geldir barat dep. Mınандай toğa bolsa, mınağı çürülüp gelip kaldı bir yaka ayılga. Жер байлыктары элге таандык дейт. Биз ушуга ишенбей калдык. Мында чогулган Ташкөмүр шаарынын 100дөн ашуун тургуну айылга жакын жайгашкан көмүр казуучу кендин жабылуусун талап кылууда. Нокен районуна караштуу Шыңса 2 участкасында көмүр казуу иштери 6 жыл мурда башталган. Бул аралыкта токой аянттары талкаланып, тоодой көчкү калктуу конушка жакындап калганын билдиришет. 4 мал менен тиричилик кылып атабыз. Жайттардын баары казылып бүткөн, чалчык болгон, бузулган, тыгылып атат, өлүп атат. Бүт баары зыян келтирип атат да. Жолдорубуз жок. Светimiz yok aynen. Karanlık çırak menен жашай башlayат, çırak менен жашалат. Ушундай жерди бузуп, бизде давнандык кыйынчылыкка батырып аткан ошо көмүр казгандар болуп атат. Ушунча элди, yurttu İbrahim Nadırбай көзүн илбей атат. Себеп анын өзүнүн акчалуу болуп калды, акча менен уруп атат ачык сөз. Биз ошо тоодо Шыңса айылда туулуп өскөнбүз. Мынандай тоо болсо, мынау чүрүлүп келип калды бияка айылга. Бул жерге чыгып калды, азыр кырга чыгып калды. Зыяны өтө күч болуп атат. Ал жерде чоң суу бар. Тургундардын айтымында казылган кен элге эмес, жеке ишкерлердин пайдасына гана иштеп жатат. Көмүр казгандар элге берген убадаларында аткарбай келет дешет. Мындагылар бул маселе үстүндө дээрлик 5 жылдан бери ар тарапка кайрылып келишет. Ушул жерге чоң кылып бир аштага бир балдарга сойжан салып берем деди. Аткарган жок. Ошол жерде жакшыдан кагылып деди. Керек болса светиңерди апарып берем жолуңа деп. Аткарган жок, наоборот жолдорун баарын бузуп талкалап, бардыгын эч кылган жок. Анын шултоосу бир гана. Акыйкатты кылып ушул жерде мына Мамаш деген чыгып сүйлөдү. Ушул бала акыйкатты кылып, "Эй, Надырбай, ошо өкмөткө да төгүп кой, өзүңө жей бербей, 65 миллион төгүп кой" десе, ушу айтканың үчүн сага кылбайм деп кылбай койду. Элге жаман көрүзүм деп. Бир нерсе аткарган жок. Пожалуйста, келип айтсын. Мында чогулгандар Ташкөмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн жумуштан убактылуу четтетилген жетекчисинин орун басары Нияз Ширалиевдин үстүнөн козголгон кылмыш боюнча да нааразычылыктарын айтышат. Өкмөт тарабынан текшерип бар дегенде барды, өзү барган жок да. Анан текшербептир деле. Ошондо эле барып иш козгоптур. Ошондо жана мен ошол күнү иштебей калдым. Мага 200 миңден ашык кандай акча болду дептир. Демек анын бир күнгө тапкан акчасы ошончо болсо, ал канча жылдан бери иштетип атат? Нияз Ширалиевдин үстүнөн Жалал-Абад облустук прокуратурасы тарабынан жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде иш козголуп, учурда Жалал-Абад шаардык сотунда каралууда. Кен иштеткен ишкер жетекчи кызмат абалынан пайдаланып, ишкерлерге тоскоолдук жараткан деген негизде прокуратурага кайрылган. Шыңса 2 участогунда жалпы 3 фирма көмүр казуу иштерин жүргүзөт. Жергиликтүүлөр бардык көмүр казгандар ишин токтотушу керек деген талапты карманышат. 4 гектар жерге лицензия алган Наки ишканасы өндүргөн көмүрүн Өзбекстанга төз экспорттойт экен. Жеке ишкер чогулгандар айткан дооматтар менен макул эмес. Зыян келтирген жокпуз. Биз как положено өз мыйзам чегинде алып келатабыз, иштичи, казып келатабыз көмүрдү. Эч кандай эколог бузган. Бул калп эле шылтоо. Бул элдердин көрө албаган шылтоосу. Себеби дегенде ошол биздин Шыңсай айылы, Шыңсай карьери. Ошо ата-бабабыздын жери экен. Андай болбойт да, Кыргыздачы, Кыргыз деген ата-бабасынын жери ар кандай жерде болот. Ошо көрө албас кылып эле булар көрүшүп атат, немешип атат. Ишкер казуу иштери мыйзам чегинде жүрүп жатканын айтат. Былтыркы жылы жергиликтүүлөрдүн ушундай эле талабы менен комиссия келип текшерип чыккан. Натыйжада экологияга келтирген зыян эсептелип, 6 миллион сом төлөгөн. Соцпакет катары каралган убадаларында аткарып жатканын кошумчалады. Ошо Шың айылынан Муногул жактан Кызылармадан барган неме жол бар да, эски Советтер Союзунун салынбаганчы. Ошо жолду салып беребиз. Аны ар бир немеге житилгеч 18 житил болгон ошончу. Ар бир кобадан көмүр беребиз. Андан сырткары жылына 100 миң сомдон акча беребиз. Накталай, акча беребиз деп. Мен ошону аткарып келатам. Даже пандемия болгондо продукциядан бери алып бердим. 200 миң акча бердим. Бардык соцпакетти мен айткандарды аткарып келатам. Бардыгы элечи. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик 25 январда Шыңса 2 участкасында көмүр кенин казууга лицензияны аукцион аркылуу сатууга чыгарды. Тургундар аукцион өткөрүүгө каршылыгын билдирип жатышат. Кошумчалай кетсек, жергиликтүүлөр өткөн жылыда көмүр кен ишканаларынын иштөөсүнө каршылыгын билдирип, ишин токтотуусун талап кылышкан. Бүбүсөр Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Ташкөмүр шаары.